Саламатсыздарбы, мен каналымдын пайдалануучулары. Бүгүн Refresh Life компаниясында эң жакшы продукциялардын бири болгон чычырканактын майы жана мумия кошулган бал продукциясы жөнүндө сиздерге кыскача токтолуп кетейин. Продукт толук бойдон натуралдык болуп эсептелет жана мунун ден соолукка болгон пайдалуулугу абдан жогору. Биринчиден антибактериалдык средство болуп эсептелет, противовоспалительный средство катарында пайдаланылат жана организмдеги жумшак тканьдардын калыбына келишине абдан жакшы жардам берет. Мисалы, боорду тазалап, боордун клеткаларынын калыбына келишине бул продукциянын абдан чоң пайдасы бар да. Мисалы, алкоголь көп ичип ууланып калган боор, ууланган организмди тазалоодо мына ушул чычырканактын майы, мумиё кошулмасы менен болгон бал продукциясын пайдаланганда организм толук бойдон тазаланып, жанагы боордогу белоктун составынын жакшырышына алып келет да. Жана майларды сиңиримдүүлүгүн, организмге келген майдын сиңип кетишине абдан жакшы жардам берет. Жана атеросклероз оорусунун алдын алып, андан сактайт. Ошондой эле ар кандай жара оорулары, маселен ашказан жара оору, ичеги жара ооруларында бул продукт эң сонун, эң ден соолукка пайдалуу продукт болуп эсептелет да. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, мисалы, организмдеги баягы витамин жетишпестүүлүгү, тери оорулары, мына ушуларда дагы ушул продукттарды пайдаланган абдан пайдалуу болуп эсептелет. Жана баарыбыз эле билип жүрөбүз, жана экзема оорулары бар. Мына ушул тери ооруларында, мындан башка дагы башка тери ооруларында абдан жакшы ушул продукцияны пайдаланып, муну ушубаса да, ичинен ичсе дагы бул ден соолукка абдан жакшы да. Анан ар кандай аялдардын жыныстык оорулары, мисалы, матканын эрозия оорусу, кольпит деген оорулар жана ошондой эле башка дагы бир ушул аялдардын жыныстык ооруларында, воспаление ооруларында, суук тийген ооруларында мына ушул продукту ичкенде абдан жакшы пайдалуулук таасири абдан жакшы да. Анан бунун дагы бир жакшы жери, бул күйүктө дагы абдан жакшы жардам берет. Мисалы, ар кандай бардык степендеги күйүктөрдө мына ушул продукцияны биз сыртынан майлап жана ичинен ичип дагы пайдалансак, жанагы күйүктөн алган жарааттардын айыгып кетишине абдан жакшы жардам берет. Анан мен дагы жогоруда айтып кеттим, жанагы ашказан жара оорулары, гастрит оорулары, ичеги жара оорулары, мына ушуларга дагы абдан бир сонун эң жакшы продукция болуп эсептелет да. Мындан сырткары жанагы тиштин тиш оорулары, мисалы, жанагы десендердин калыбына келишине, ооз көңдөйлөрүндөгү ооруларды алдын алууда дагы, дарылаганда дагы абдан жакшы жардам берет. Жана мындан сырткары танзилит жана гайморит ооруларында дагы эң бир баягы уникалдуу продукт болуп эсептелет да. Дагы айта кете тургандыгыбыз, жана чачтын түшүүсүн токтотот. Таптакыр жанагы облысение болуп чачы түшүп калган адамдарга дагы чачтын чыгуусуна абдан жакшы жардам берет. Муну маска катары дагы ичип дагы пайдалансак абдан жакшы бир көп жардамы бар да. Мындан сырткары биз баягы тырмактарды майлап ушу пайдалана турган болсок, тырмактарыбыздын дагы, терибизге дагы кое турган болсок, терибиздин дагы калыптанышына абдан жакшы бир сонун продукция болуп эсептелет. Муну бетке пайдалансак, жанагы жашартуучу функцияга дагы, беттеги бырыштардын жазылып кетүүсүнө дагы абдан жакшы жардам берет да. Эми мунун негизги касиети эмне болуп эсептелет? Мунун негизги касиети бул организмди толук бойдон калыбына келтирүүгө абдан жакшы жардам берет да. Анан бул абдан күчтүү антиоксидант болуп эсептелет, биостимулятор болуп эсептелет, иммунитеттин көтөрүлүүсүнө абдан жакшы жардам берет. Бул клеткалык негизде, ушул тканевый негизде иммунитеттин көтөрүлүшүндөгү абдан жакшы продукт да. Анан зат алмашуу менен бирге эле кан айланууну да жакшыртат. Анан жалпы эле бул универсалдуу, баягындай организмди калыбына келтирүүчү, күч кубат берүүчү, тонизировать этүүчү продукт болуп эсептелет.
Эми бул кайсыл ооруларда пайдаланылат? Кан тамырлардын атеросклероз ооруларынын алдын алуу жана айыктыруу мезгилинде пайдаланат. Ошондой эле ар кандай баягындай злокачественный опухольдор деп коебуз, ошондой рак ооруларында дагы алдын алууда да жана дарылоодо дагы абдан керектелүүчү продукция жана ар кандай кан ооруларында канды тазалоого абдан жакшы жардам берет да. Ошондуктан бул кан ооруларынын баардык түрүндө дагы биз ушул чычырканактын майы, мумиё жана бал кошулган продукцияны пайдаланганыбыз абдан пайдалуу. Жана ошондой эле пищеводдун рак оорусунда ушул продукт эң бирден бир эң күчтүү продукт болуп эсептелет да. Химиотерапия мезгилинде, радиотерапия мезгилинде, ошол химиотерапияга чейин жана химиотерапиядан кийин дагы рак оорусу менен ооруп кыйналган адамдар мына ушул продуктаны ичүү менен бирге организмди калыбына келтирип жана айыктыруу багытында өзүнө чоң жардам ала алат да. Анан энтероколит, проктит ооруларында бул продукция эң бирден бир эң керектүү продукциялардын бири болуп эсептелет. Анан боордун баардык ооруларында боорду тазалоо, боордогу жана зат алмашууну ишке жүргүзүү, боорду май басып кетүүсүнөн сактоо, ууланып калуусунан тазалоо, мына ушуларга ушул чычырканактын майы, мумиё, бал кошулган продукция бул бирден бир эч алмаштыргыс дары продукциясы болуп эсептелет. Жогоруда айтып кеттик, жана алкоголь көп ичип боору ууланып калган мезгилде мына ушул продуктаны сөзсүз 1 ай толук бойдон ушуну ичип дарыланышы керек да. Организмди уулануусун тазалайт жана боорду айыгып кетүүгө, калыбына келүүсүнө абдан чоң жардам берет. Ошондой эле жүрөк кан тамыр ооруларын, стенокардия ооруларында ушул продукт абдан бир алмаштыргыс эң сонун дары продукциясы болуп эсептелет. Жанагы лор, кулак мурун ооруларына дагы абдан пайдалуу. Мисалы тонзиллектомия, ларингит, фарингит дары эмелеринде ооруларында ушул продукцияны пайдалансак болот. Жана анан кийин ар кандай операциядан кийин бул продукция ошол операциядан кийин калыбына келүүдөгү эң бирден бир эң күчтүү продукциялардын бири да. Буну сөзсүз ар бир адам ушундай бир оор операциядан өткөндөн кандай операция болсо дагы ушул чычырканактын майы, мумиё, бал кошулган продукцияны пайдаланса абдан пайдалуу болуп эсептелет. Ушундай эле ооз көңдөй ооруларына, мисалы пародонтоз, пародонтит, пульпит, стоматит ооруларында ошол ооз көңдөйгө шыбап кармап туруп анан кийин ушундай дарыласа абдан жакшы жардам берет да. Анан кийин эч кандай мындай узак убакытка чейин айыкпаган жара оорулары, трофический жаралар, күйүктөр, ушундай эмелерде аябай жакшы жардам берет. Анан гиповитаминоз оорусунда бирден бир колдонулуучу эң сонун продукциялардын бири. Бул продукцияны эми кандай дозада пайдаланасыз? 1 чай кашыкты жарым стакан жылы сууга аралаштырып, тамакка чейин жарым саат, 1 саат мурда ичесиз. Курс лечения дарылануу мөөнөтү 1 ай, 1,5 ай убакытта болот. Анан кимдерге пайдаланууга тыюу салынат? Бал продукциясына аллергиясы бар адамдар такыр ичкенге болбойт, ага тыюу салынат. Жана ошондой эле эгерде бир кандайдыр бир побочный эффекттер пайда боло турган болсо, анда дозаны азайтыш керек же ичкенди токтотуш керек. Негизинен продукция абдан пайдалуу, ошондуктан ушул продукциядан алып ичип ден соолугуңуздарды чыңдап алсаңыздар эң сонун.